Ташиевке чабуул күч алды. Кечээ эле кыңк эте алышпай отурушкан. Дарыланып жаткан жеринен Камчыбек Ташиев Германиядан шашылыш учуп келатканы жарыяланып, көпчүлүк катмардын бүйүрүн кызытып койгон. Келгенден кийин пресс-конференция берери айтылып, бирок тынчып калды. Калың катмар дагы деле Ташиевдин билдирүүсүн күтүп атышат. Эмнегедир жымжырттык өкүм сүрүүдө. Учурда ар кандай божомолдор жорто баштады. Айрым билермандар Камчыге азырынча унчукпай туруп, качан гана президенттик шайлоого старт берилгенде чыгарын, оппозициялык талапкерге айланарын айтышууда. Ага чейин саясий рейтинги түшүп кетпейби? Канат куйругу кыркылып кысымга алынсанчы дегендер да бар. Айтмакчы, бир тууган жээни Ысык Ата районунун прокурорлугунан алыныптыр. Жакындарына командасына карата чабуулдар дагы күчөйбү? Анан калса соц тармакта Ташиевке сын пикир айткан, каралаган, төө бастыгы алууга киришкен блогер фейктер көбөйүп баратат. Ар тарабынан атакага алуу курчуйбу? Оомал төкмөл заманаң ушундай тура. Кечээ эле баары кыңк эте алышпай шүк отурушкан деп жазат Арыба, Булак Арыба Гейчи. Жакында эле Кундуз Сулайманов менен Нурлан Шакиев президент Садыр Жапаровго парламенттен моюн толгошуп, каяша кайтарышканын баары көрүштү. Кубанычбек Кангантиев да министрлерге опурулуп чыкканычы. Дагы чабышуу күчөйтпеле? Бул таң каларлык эле. Бирок Садыр Жапаров кырдаалды тездик менен анализдеп, тиешелүү маалыматтарга таянуу менен өз чечимин кабыл алганын көрдүк. Жогорку кеңештен интрига, саясий оюндар башталып, ал жагы күчөп кете электе камырдан кыл суургандай жүрүш жасады. Натыйжада Кундуз Сулайманов баш болгон оңдогон үйүр тобу менен ыңгайсыз депутаттар мандаттарынан ажырай турганы айтыла баштады. Шамал жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт дечүү беле Булак Арыба Гейчи. Алтынбек Кылычбаев: урматтуу мекендештер, эл тараза, убакыт эң калыс сот. Бүгүн ар ким ар кандай сөз айтып, түрдүү маалымат таратып жаткан учур. Бирок чындыкты убакыт өзү тактайт. Генерал жана анын жакындары эл үчүн ак кызмат кылып келгенин коомчулук жакшы билет. Кылган иши, көрсөткөн эмгеги, мамлекет үчүн көтөргөн жоопкерчилиги мунун баары тарыхта калат. Ал эми азыр айтылып жаткан сөздөрдүн көбү жөн гана каралоо, атайын уюштурулган маалыматтык чабуул экенин аң сезимдүү жарандар түшүнүп турат. Каралоо убактылуу, чындык түбөлүктүү. Бүгүн мамлекетибизде болуп жаткан өнүгүүлөр менен өсүштөр президент менен генералдын ынтымакта бир багытта жүргүзүп жаткан саясатынын түздөн түз үзүрү. Туруктуулук, коопсуздук жана алдыга жылуу дал ушул биримдиктин натыйжасы. Ошондуктан алардын ортосуна от жагып, коомчулукту бөлүп жарууга аракет кылган үчүнчү тараптар да жок эмес. Бирок эл баарын көрүп аңдап турат. Биримдик бар жерде ийгилик бар, деп жазды Алтынбек Кылычбаев өзүнүн Facebook баракчасына.